Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Бүгүн машинанын үйрөнүүсү сабагыбызды жөлөк вектордук машиналар темасы менен улантабыз. 15-чи сабагыбыз. Мындан алдыңкы сабактарда эсиңиздерде болсо, машинанын үйрөнүүсү процессинде математикалык негиздерди ичиндеги камтыган темалар менен тереңирээк түшүндүрүп бергенге аракет кылдык элек. Түз сызыктуу алгебрадан баштап, ошол эле теманы уланта сызыктуу регрессия, андан кийин бир өзгөрмөлүү сызыктуу регрессия, көп өзгөрмөлүү сызыктуу регрессия сымал түшүнүктөрдү жалпы машинанын үйрөнүүсү жаатындагы жалпы принциптерине токтолгонбуз. Анан ошол математикалык негиз жаатындагы сабагыбызды бүгүн улантып жатабыз. 15-чи сабагыбыз жөлөк вектордук машиналарга арналган. Жөлөк вектордук машиналар көбүн эсе бизде классификация жагында, көзөмөлдөнгөн үйрөнүү жаатында колдонулган классификация ыкмасында колдонулат. Сиздер бул сүрөттө көрүп тургандай бир өзгөчөлүккө ээ болгон объекттерди башка бир өзгөчөлүккө ээ болгон объекттерден айырмалоо жаатында бир функция, бир теңдеме ортого чыгарышыбыз керек. Ошондо мисалы бул жакта төрт бурчтуктар менен тегерек болгон символдорду же болбосо объекттерди бири-биринен айырмалоодо ортодо бир функция чийилет. Бул функция ошол чийилгенде машинанын үйрөнүүсү принцибинде ошол функцияны компьютер же болбосо биздин модель өзү чийиш керек. Бирок сиздер байкагандай бул жакта экөөнүн ортодо айырмалануусунда ар кандай сызыктар чийилиши мүмкүн. Мисалы бул жакта эми негизи түз сызык болуш керек эле. Бул түз сызык чийүүнүн жолу азыр аракет кылып көрөйүн. Түз сызык мындай чийилбейт экен. Кечиресиздер, кайра баштаталык. Түз сызык чийе албайт экенмин. Мындай эле сызык чызып берем, кечиресиздер. Негизги максат эмне? Эки топту бири-биринен айырмалай тургандай бир сызык сызышыбыз керек. Эң оптималдуу сызык болуш керек. Анан ошол бул жакта сиздер байкагандай ар кандай вариантта сызыктар сызылышы мүмкүн. Ошондо биздин маселе көйгөй бул жакта эмне болуп атат? Эми бул модельде туура иштөөсүн камсыздай турган эң оптималдуу сызыгын табышыбыз керек болуп атат. Ошол сызыкты издөдө бизге жөлөк вектордук машиналар принциби жардам берет десек да болот. Эми жөлөк вектордук машиналар сөзсүз түрдө эки өлчөмдүү маалыматтарга эмес, ошондо бир өлчөмдүү эле мейкиндиктеги маалыматтарга тиешелүү болуп калышы мүмкүн. Ошондо эки группаны, эки топту бири-биринен айырмалай турган ортодо бир чекит эгер боло турган болсо, муну гиперчекит деп атайбыз. Эми бул жөлөк вектордук машиналарда колдонулган өзгөчө терминология. Ушул терминологияларды баса белгилеп кетелик. Бир өлчөмдүү мейкиндикте маалымат топтомдору болушу мүмкүн. Бул бир өлчөмдүү мейкиндикте дегеним биздин өзгөрмөлөр бир сызыктуу функцияда жайгашышы мүмкүн. Ошондо өзгөрмөлөрдү бир группада айырмалай турган чекит гиперчекит деп аталат. Эми биз көнгөн эле көбүнчө мисалдарды берип келген эки өлчөмдүү мейкиндик. Ошондо эки өлчөмдүү мейкиндик дегенибиз өйдө ылдый кете турган, көбүн эсе бул эми эгерде y боло турган болсо, y жакшы y окшошпой калды. Y бул жак x боло турган болсо, анда эки топту бири-биринен айырмалай турган бир сызык болот көбүн эсе. Аны эки өлчөмдүү мейкиндикте сызыкты гиперсызык, hyperline, сиздер көрүп турган ушул сызык гиперсызык болуп саналат. Бул дагы көбүн эсе ошондо
эки өлчөмдүү мейкиндик дегенибиз өзгөрмөлөр бир эле функцияга эмес, эки функцияга, ошондо эки өлчөмдүк y мейкиндигине, y сызыгына жана x сызыгына дагы байланыштуу эки түрдүү өзгөрмө же болбосо эки баалуулукка ээ чекит десек дагы болот. Анан акыркы мезгилде албетте көбү нерсе бизге таандык, адамзатына таандык маселелер эки эле өлчөм менен чектелбестен кээ бир учурда үч өлчөмдүү маалымат болуп калышы мүмкүн. Ошондо мисалы бул жакта бул y боло турган болсо, мисалы бул x боло турган болсо, анталык бул y, бул x сызыгы боло турган болсо, бул болсо көбүнесе z деп кетет. Z сызыгы боло турган болсо, ошолордун ичинде маалыматтарды бири-биринен айырмалай турган функцияга тегиздик функциясы дейбиз. Тегиздик функциясы жөлөк вектордук машиналарда гипертегиздик деп аталат. Hypersurface. Ушул гипертегиздик анан бизге функциясы, бул ушул гипертегиздикке таандык бир функция. Бул жакта үч өлчөм болгон үчүн куб болуп калат, үч өлчөм. Бул функция анан кийин бизге модельди тагыраак аныктаганга мүмкүнчүлүк берет. Эми сызыктуу айырмалоодо сөзсүз түрдө маалыматтардын жайгашылышына жараша жөлөк вектордук машиналарды сызыктуу айырмалоо болушу мүмкүн, бирок кээ бир учурларда маалыматтын жайгашуусуна жараша сызыктуу эмес айырмалоо дагы болуп калышы мүмкүн. Мындай учурларда дагы өзгөчө функция иштелип чыгат. Ошол функция дагы жөлөк вектордук машиналарга таандык бир функция десек дагы болот. Бирок эми башында кайра кайталык, классификация иши машинанын үйрөнүүсүндө классификация, көзөмөлдөнгөн үйрөнүүдө өзгөчө классификация колдонулуп келет. Бул классификациянын негизги максаты белгилүү бир өзгөчөлүккө ээ топту башка бир өзгөчөлүккө ээ топтон айырмалай турган ортодо бир функцияны иштеп чыгуу, теңдемени иштеп чыгуу. Анан ошол теңдеме кийин бизге машыгуудан тышкары бир маалымат туш келгенде буга таандык экен деп айырмалай турган бир эме берет, негиз берет десек болот. Мисалы кийин бир маалымат иштетип жатканда ушул тушка туш келген бир маалыматты киргиздик биздин модельге. Модель анан ушул теңдеменин натыйжасында бизге бул маалымат ушул чарчыларга, төрт бурчтуктарга таандык экен деп, муну төрт бурчтук деп аныктайт. Кийин дагы бир маалымат иштеттик. Ал маалыматыбыз келди, иштеди. Ушул чекитке мисалы барабар экени ортого чыкты. Аны моделибиз биздин кийин функциясы бир айлана экенин, тоголок экенин ортого чыгарат дагы. Ушул топко тиешелүү экенин ортого, эми толук балким мен тоголок болбой калды, кичине толугураак кылалык. Ушул жака тийиштүү экенин ортого чыгарат. Анан биздин негизи жөлөк вектордук машиналардагы негизги көйгөйүбүз азыркы учурда эмне болуп жатат? Ушул сиздер көрүп тургандай L1, L2, L3 деп 3 вариант функция ортого чыгарып атат. Анан бул функциялардын эң эле бизге оптималдуулуусу кийин биздин модельдин туура иштесин камсыздай турган бир сызыкты тандап алышыбыз керек болот. Ушул сызыкты тандап алуу учурунда бизге жөлөк вектордук машиналар, же болбосо жөлөк вектордук машиналардын принципи бизге жардамчы болот. Жөлөк вектордук машиналар принципинде ошондо эмне негиз, эмне үчүн жөлөк вектордук машиналар деп аталат? Ушул эки топту бири-биринен айырмалап жатып, бир сызык чийдик. Бул сызыктардын бир алдыңкы слайдтагы эсиңиздерге сала кетейин, ар кандай болушу мүмкүн. Бирок бир сызыкты чийип алгандан кийин ошол сызыкка тийиштүү биз эми маржин дегенибиз чекти белгилейбиз. Башкача айтканда, ушул сызыктан бир
группага же болбосо белгилүү бир өзгөчөлүктөгү группага таандык эң жакын бир өрнөгүн, ушул сызыкка эң жакын өрнөк бул учурда бул болуп атпайбы, ошондо бул ушул сызыкка эң жакын өрнөгүнө бир линия чийилет. Анан экинчи топко тиешелүү жана биздин функцияга жакын, биздин чийип алган сызыгыбызга жакын дагы бир үлгүсүнө эң жакын дагы бир сызык чийилип алат дагы. Ошондо ушул эки сызыктын ортосу мына margin чек деп аталат. Бул чек margin кийин бизге эң оптималдуу сызыкты таап алууга кийин жардам берет. Эмне кайсыл себептен жардам берет, бир аздан токтолобуз. Анан бул моделибиз, бул ыкмабыз негизи жөлөк вектордук ыкма деп аталганынын эң негизги себеби бул ушул сызыкка эң жакын, ушул топко таандык үлгүлөрдүн, башкача айтканда ушул сызыгыбыз, маржинибиз жөлөнө турган, жөлөк дегендин себеби да ошол, сөздүн жөлөнө турчу бул сызыгыбыз келип ошондо экөө тең, экөөнү жөлөнүп атат мындай орточо эсеп менен алып көргөндө. Бирок бул жакта болсо бир өрнөгүбүзгө жөлөнүп атат. Ошондо бул ушул үлгү, конкреттүү үлгү, бул учурда эки үлгү экен, бирок эң жакыны ушул деп эсептейлик, математикалык негизде эсептей турган болсо ушул үлгү жана белгилеп алган могул үлгү биздин учурда жөлөк векторлор болуп саналат. Жөлөк вектор болуп саналганын себеби биз эми кийин моделибизди, сыза турган сызыгыбызды жалпы берилген маалыматтайын, бул жакта дагы тоголоктордо бар да көп, мисалы үлгүлөр көп, өзгөрмөлөр көп, бул жакта төрт бурчтуктар дагы ар кандай. Мунун баардыгын эсибизге албастан кийин ушул сызыгыбызды оптималдаштыруу учурунда кайрадан эсептөө ишибизди оңойлотуш үчүн баардыгын кайра эсепке камтыбай эле ушул биз жөлөнө турчу саппорт деген сөз ошол болуп атат. Бул сызыгыбыз келип ушакка жөлөнүп калды. Анан ушул маалыматка жөлөнүп, ушул жөлөк вектордун камтыган маалыматы кайсыл мисалы өзгөчөлүккө ээ болсо, ошол өзгөчөлүгүнө таянып кийинки эсептөөлөрүбүздү оңойлотуу, жөнөкөйлөштүрүү ыкмасы десек дагы туура болот. Анткени кийин сөзсүз түрдө мен айтып кеткендей башка түрдөн, эгерде бир алдыңкы мисалга кайта турган болсок, мисалы ар кандай сызыктар болуп атпайбы, ошондо бул сызыктарда бул сызыктын маржиндери башка болуп калышы мүмкүн. Же болбосо бул сызыктын чектери, мисалы эки бул сызыкка караганда маржиндери мисалы бул үлгү менен бул үлгүгө эң жакын болгон ошондо экөө бияк болуп атат. Ушул менен ушул экен, ушунун ортомдогу ортосунда эсептейт. Мисалы ортодо L2ге эң жакын үлгү бул жакта экен, L2ге эң жакын үлгү бул жакта экен. Ушул эки үлгүнүн негизинде бир эсептөө жүргүзөт. L1ди эсептей турган болсок, мисалы L1де эң жакын, бул экөө тең жакын. Эми сызыгыбыз кичине башкачараак болсун деп ушул экөөнү кабыл алалык. Анан ушул маржиндердин арасында L1дин маржиндери, L2нин, L3түн маржин дегенибиз чектеринин арасында салыштырма иштери жүргүзөт дагы, эң оптималдуусун таап, анан эң оптималдуусун тапкандан кийин ошол оптималдуу сызыкка тийиштүү жөлөк векторду, мисалы L1 учурунда жөлөк вектор ушул тоголок болсо, ушул төрт бурчтукту кабыл алат кийин эсептөөлөрдүн оңой болушу үчүн. Анткени бул жакта негизги максатыбыз эмне болуп атат? Дагы айта кетчү жагдай, эсептөөдө ушул блокко камтылган баардык маалыматты кайрадан эсептөө эмес, анткени бул эми убакыт жоготтурат бизге дагы бир
бир четинен, экинчи четинен эсептөө күчүбүздү балким кээ бир учурларда комплекстүү татаал компьютерлерди сатып алууга мажбур болуп калабыз. Бирок математиканын бизге берген жакшы жагы ушу статистика же болбосо сызыктуу алгебранын бизге берген жакшы мүмкүнчүлүктөрдөн бирөөсү ушул желектүү вектордук машиналар бизге бир же эки мисалды алып алып эле ошол бир эки мисалдын негизинде анан башында биз белгилеп алган оптималдуу сызыктын негизинде ушул үлгүлөрдүн негизинде гана кийин эсептөө жана жыйынтык чыгаруу иштерибизди жүргүзүү жаатында бизге жардам берет десек дагы болот. Кайрадан эсиңиздерге сала кетейин. Margin деген чек сөзү маанилүү желек векторлордон, анан желек векторлордун өздөрү, желек векторлор support vector machines, желек векторлук машиналар деп аталганын себеби ушул биздин функциянын жөлөнө турчу маалыматтардын болуусу. Ушул эң жакын маржинге эң жакын чекиттер же болбосо үлгүлөр, өзгөрмөлөр бизге ушул желек векторубуздун негизги маанисин же туюнтат десек дагы болот. Анда ушуну менен жөлөк вектордук машиналарга арналган сабагыбыздын негизги максатыбыз эмне эле, сиздерге жалпы бир түшүнүктү өткөрүп берүү эле. Жөлөк вектордук машиналар бизге модельдерибиздин оңойлаштыруу, жакшыртуу же болбосо тагыраак бизге натыйжа берүүсүн камсыздоонун жолу болуп эсептелет. Ошол кайсыл жолдон жүргүзүлөт жана кандай ыкмалар колдонот тууралуу маалымат өткөрүп берүү болчу негизги максатыбыз. Буюрса ошол максатыбызга жеттик деп ойлойм. Анда кийинки биздин сабактарда көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.